Атасынын жолун жолдоп бал өндүрүү менен алектенген Кайрат Максудинов ат башынын акбалы менен чет өлкөлөрдө өткөн эл аралык фестивалдарда 5 ирет алтын байга алган. Бишкектеги жарманкеге балдын 12 түрүн алып келди. Элдин көбү эми на любителя да, на выбор. Бирок азыр в основном акбалды көбүнчө адамдар ценить этип калышты. Дагы Токтогулдун тоолук деген жердин балы бар. Ал иммунитетке, простудага аябай жакшы, күчтүү бал. Донниковый мед деп коет, бул жанакы сары беде. Бул жүрөк аябай пайдалуу. Жарманкеге айыл чарба азыктары гана эмес, эмеректер, кийим-кече, буюм тайымдар да коюлду. Соңку жылдары улуттук кийимдердин заманбап түрлөрүнө суроо талап жогорулай баштады. Бул жарманкенин уюштурулганы биздин ишкерлерге, кол өнөрчүлөргө өтө пайдалуу деп ойлойм. Себеби биз көп жерде сата албаган нерсени ушул жерге келгенде канча өзүбүзгө заказдарды алабыз. Муну кардарларыбыз Кудайга шүгүр азыр жакшы. Мына ушул жерге келсек, мына азыр биздин шляпаларыбызга заказ келет, мына уютулма шарфтарыбызга келет, башка жактан келгендер алып кетет. Бүт баардын куда тосконун алат, келин алганда келинине алат. Алтын күз фестивали 2-нчи ирет уюштурулууда. Объединить на этой выставке Ар тармактагы өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирүүнү максат кылдык. Көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда иш алып баргандар. Бирок ишкерлер дагы кошулат. Өлкө түштүгүнөн көп өндүрүүчүлөр келет. Жарманкенин соңунда товарлардын сапатына карап байгелерди ыйгарабыз. Жарманке 9 октябрга чейин уланат. Уюштуруучулар иш чаранын мөөнөтүн дагы узартууну максат кылууда. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.